Дүйнөдөгү 1,3 миллиард адам тамекиге көз каранды. Ар бир 6 секунд сайын тамекинин айынан бир адам көз жумса, жылына 5 миллиондой өмүр кыйылат. Кыргызстанда да чылым чегип, анын курмандыгына айлангандардын саны аз эмес. Мындан улам төмөндө сөз тамеки чегүүдөн арылуунун жолдору туурасында болмокчу. Рустам 10 жылдан бери тамеки чегет. Канча жолу жаман адатын таштайын деп аракеттенгени менен жыйынтык чыккан эмес. Башкасын баарын кылсам да ушу тамекини токтото албай койдум. Колуңардан келсе ушу тамеки эң зыяндуу нерсе, ден соолукка эң зыяндуу нерсе. Мына мен азыр өкүнгөн себебим ушу тамекини тартып алганыма эң себеп өкүнгөнүм ошол. Башка өкүнүч жашоом жок. Тамекинин түтүнүндө 4000ге жакын ден соолукка зыян заттар жана бирикмелер бар. Алардын ичинен 196сы уулуу, 14-ü наркотикалык заттар. Составында никотин, кадмий бар, аммиак бар, толуол бар, метан, бутан газы, ис газы бар. Булар уулуу заттар болуп эсептелинет, ден соолукка абдан зыян. Чылым чегүү кан айлануунун жана теринин бузулушуна, өпкөнүн ашказандын, бөйрөктүн эмчектин жана ооз көңдөйүнүн рагына алып келет. Алсак өпкөнүн рагына чалдыккандардын 90% тамеки таккандар. Рак оорусун алып келет. Андан тышкары бронхит оорусун, аллергический астманы алып келет. Пневмонияны, импотенция, бесплодие, тукумсуздукту алып келет. Өзгөчө айымдарыбыз кош бойлуу кезинде тамеки чегүүдөн алыс болгону дурус. Анткени качан кош бойлуу айым чылым чегип жатканда кан тамырлары ичкерип, натыйжада иштеги балага кан аркылуу азык заттар жетпей, оорукчан болуп төрөлүшү мүмкүн. Чынында тамеки чегүүнү кантип таштайм деген суроо көпчүлүктүн баш оорусу. Аталган жаман адаттан арылууну каалагандардын дээрлик көпчүлүгү максатына жетпей, жарым жолдон артка кайтышат. Дарыгерлердин айтымында бул учурда биринчиден тамекини таштайм деген эрктин күчтүү болушу зарыл. Тамекини таштоо үчүн адамдын өзүнө биринчи эрк керек. Аны тамекини таштайм деген астына максат коюу керек. Андан тышкары ушу тамекинин зыяндуулугун адамдар өздөрү билиш керек. Ошондо таштай алат деп ойлойм. Мен тамеки менен кош айтышам дегенден кийин гана адистер анын жаман адаттан арылуусуна жардам бере алышат. Эгерде дарыланып жаткан адамдын эрки алсыз болсо, анда дарыгердин жардамынан эч майнап чыкпайт. Наркологдордун жардамы биз биринчи капайт этебиз. Капельницанын жардамы менен кан тамырлардын стенкаларын тазалайбыз. Андан кийин кошумча каражаттар бар. Бул табекс таблеткалары. Тамекини таштайм деп билек түрүнө камынып жаткан адамдын жакындары да жардамга келүүсү зарыл. Кантип десеңиз, чылым чегип жүрүп чекпей калган адамдын нерв системи чыңалып, ал ачуулуу болуп калат. Бул учурда анын жинине тийбей, аяр мамиле жасоо керек. Үй бүлө дагы жардам бериш керек. Анткени 3 күн, 4 күн ичинде пациент өзүн абдан начар сезет, жини келет, кыжырданат, эч кимди сүйбөй калат, уктабай калышы мүмкүн. Бул убакта үй бүлө туура түшүнүп, көңүл ачууга, мисалы үчүн жакшы тамактарды жасап берип, же болбосо киного, сейил бактарына барып адам алаксыса болот. Тамеки чегүүдөн арылып жаткан адам сагыз чайнап, мумпус ичип, дайнек чагып, кофе ичип, өзүнүн түрдүү иштери менен алакты кылганы жакшы. Негизинен эле көңүлүңүзгө туура келген хобби менен алектенип, убакыт өткөрсөңүз, тамеки унутта калат. Бара-бара көз карандылыгыңыз да жоюлат. Эгерде сиз чылым чегүүнү таштайм деп камынып жатсаңыз, жогорудагы кеңештерди аткарууга аракет жасап көрүңүз. Балким чылым чегүүдөн арылып, ден соолугуңуздун жакшырышына шарт түзөсүз.